Просто факт эме да. Мошенница болуп калган да. Акчаларды бербей коюшту. Эми чечилип калса жакшы болот эле. Элдер какшап кетти да. Не дейт элек? Ана Алтыналы Фархат деген мага телефонду бергенде мени менен бакырышат. Мен бул Орозгүлдүн өңү түсүндө көргөн эмесмин. Анан менен бары бул ушул Фархаттын акчасын берип койбойсуңарбы десем, Алтын ажынын үйүндө телефондо мага бакырып көтөгүңдү айрым юпка кийгизем деп берип, мени тойгузду. Акчасын берип кой, анан кийин кийгизе бер деп айтканмын. Эми ушунун арасында менин дагы үйүмө алып койду. Уже сот четим чыгарып койду, веселет кылып. Бир адамдын ошо өзүм жердеш ошол жерде 90 коюн алып бердим эле. Алынга сот уже чечим чыгарып коюптур. А мыйзамдамада келгенде сот процедура чечим чыгара электен мурда бул нерселерди өз башымча чыгарып бербеш керек экен. Булан баскынчылыкка жатат экен. Мал коюму үйдө кородо жылкы мал коюм талап кетти, эл алып кетип калды, алып кетип калды. Балдарым али үркүтүп коркутуп алып кетип калат экен адамдар. Эми ошо менин ошого 53 кой, 2 та жылкымы, бир малымы ушулардын бардыгын келе турган мөөнөтү 15 декабрь эле неме, январь эле да. 15 январдан 2024-түн. А мен мөөнөттөрү келе эле акчаларынан бардыгын мен бергенмин деп эле колундагы квитанцияларды көрсөтүп эле жүрөт. Квитанцияны тактап эле номерлер бар да. Квитанцияны тактап чыксак, бир квитанцияны 4 жолу да каттап салган жерлери бар. А судак ровдус ошону текшербей эле печат баса берген. Ассаламу алейкум кыргыз элим, кыргыз коомчулугу. Мен атым Мамасаев Алтынбай Мырза Махмудович. Ашимова Орозгүлдүн комментарийсине берген комментарийсине ылайык айтып баратам. Бир тарапты карап атат, бир тарапты каралап атат деп атат. Сен ак болсоң, ачык болсоң, чык элдин арасына, элдин ортосуна чыгып, ошол жерде эл менен кайсы жерде эмне дегенсин, кандай болгон, айткан квитанцияларың кимдерге берилген, ал адамдардын мал жандыктарын кайсы числода мен сага алып бергенмин, кайсы шоферлор Кемел, Азизбек өкөлөрүңө берип турган, жана ошол адамдар кайсы жол менен менден ошо акчаларды алган. Ошонун бардыгын мен сага ачык айкындап, элге, коомчулукка ачык айкындап берели. Сен айткан жериңе барабыз, ошол жерге беттешебиз. Жана сен ошо айтып атасың, айыптуу болуп табылып чыккан деп. Эми сен сатып алган, сени менен бирге иштешкен, менин тергөөчү Сузак роудусунун тергөөчүсү ошо Алы деген Рахманов Алы деген тергөөчү, менин адамым, мен тараптык деген адамдарды эми мен сага бетиңе коюп беремин. Ошол жерде бир тараптуу карап, ошол жерде керектүү күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн албай койгондорун дагы мен сага келтирип берем. Бардыгын ачык айкындап берем. Сен чык коомчулукка. Мамлекеттик органдарын эмес, элдер менен элге салып, элдердин ортосунда ачык айкын беттешип, элдердин тергөөсү менен иш апарабыз. Ошон үчүн ачык айкын чык өзүңүн шериктештериң менен, ошол сен өзүңүн ишендиң адамдарың менен чогул бир жерге, биз ошол жерге барайлы. Ошол элдер менен ар бири менен кандай болгон, кандай болуп мамиле болгон, кимдердин мал жандары кантип берилген, кайсы жол менен берилген, кайсы мал жандар сенин колуңда турат, кимдерге дептериң ачып акчаңар менде, мен берем деп айткансың. Жана ошол адамдар менен бирге кайсы РОУду, кайсы МВД, кайсы СМБларга сен кирип барып айткансың. Ушулардын бардыгын мен айкындап беришке даярмын. Ассаламу алейкум туугандар, сиздер менен Соф сауда интернет магазини. Бул миноксидил деген дары чачыңызга же болбосо сакалыңызга 2 айдын ичинде сонун кылып өстүрүп берет. Жана бул жерде сигаретти, аракты ташатып бере турган дарылары бар. Арыктай турган же болбосо семиртей турган дарыларыбыз бар. Аял киши менен кошулганда турбай атса, ошону көбүрөөк кармап берип, тургузуп бере турган дарылары бар. Керек болсо бой өстүрө турган дарыларыбыз бар. Анан болсо бул жерде жаш балдарга да куртту чүрө турган дарылар бар. Спортивный товардар бар. Протеин, амино, БЦА дегендей. Саряду лечение кылып бере турган дарылар, агдакты лечение кылып бере турган дарыларыбыз бар. Айтсаңыздар, доставка кылып беребиз. Санкт-Петербург, Москвага чейин бесплатно доставкасы. Жок, буга чейин иштешке, алтынка иштешип, алтынка берип жүргөн да. Берип жүргөн кийинки ошо ноябрдан кийинки акчаларын
Бербей коюптур да бул кишиге. Ошо Орозгүл деген. Ага чейин ушу алтын акага берип, акчасын алып берип ушинтип жүргөн да. 5 миллион ыстык кой беле же? Мал болчу. Мал жылкы. Азыр анан бери бир тыйын эле. Жок менен. Тергөө деле жүрбөйт. Алтын ака ушу сот Тергөө- Тергөө жалаатта жүрдү, жалаатта сот болуп, кийин алтын аканы кесип кайра пробацияга чыгарттырдык. Андан кийин кара суу карайт деп, кара сууда азыр тергөө ошо карабайт деп да. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Мен Кыргызстандын Жалал Абад шаарынан болом. Мени үйүмө 7 октябрь күнү коромдо турган 12 баш малымды Алтын ака менен Жаркын деген киши келип, Жаркынды мен тааныйт элем, Алтын аканы Жаркын тааныйт эле. Бул кишини мага алып келди. Ушу малдарды баалап, ордо турган жерден 70 миңден баалап алдык. Алышты булар. Алып 10 октябрга берем деп алып чыгып кетишти үйүмдөн. Onu arasında Алтын ака октябрда onu öttü. Andan keyin жоголду Алтын ака. Жок болуп калгандан кийин булар Бишкекке барып келишти Жаркындар. Барып келгенден кийин Орозгүл деген кызды таап келишти. O жерде бир чайканада отурдук. Жалал Абадта неме Жанета деген чайкана бар. Максат кафе жанында Жанета деген чайкана. Ошол жерде отуруп мен, Медер деген бар, Алтын деген бала, Зайыш деген бала, дагы Жаркын, Сабыр деген бала мен менен 6 киши болгон ошол жерде. Отурганыбызда Орозгүл чогуу отуруп мага тетрадты көргөздү. Мына 18 ноябрь күнү Алтын ажыга мен акчаны кайра бердим. Сени акчаң 850 миң сом акчаны бердим деди. Калган акчалар бу жердеги деди. Мунуларда бересем бар деди. Олар менин мойнумда деди. Орозгүл айтты, ушу сөздү айтты. Айткандан кийин биз аракет кылышты баштадык. Онун арасында Алтын ака табылып келди. Келгенден кийин булар заявление жазышты. 3 киши заявление жазды. Заявление жазган күнү, эртеси күнү бул адамды алып келип камап салышты. Бу адам камалгандан кийин биз барар жерибиз болбой калды. Барабыз, сузакка барабыз, дагы бирдеке дейт, сузакка тергейт. Анан меникини ham Жаркын алганын эсебинен Жаркынга кошуп жазган болчу экен Жаркын. Анан мага тергөөчү айтты: "Сен жазасыңбы өзүң же ушу немени чыгарып салайынбы?" дедилер. Меникини чыгарып сал, мен заявление жазбайм дедим. Потому что бул кишиге заявление жаза берсем дагы акчам бул киши камалып кете турган болсо, акчам камакка кирип кетпесин деген ойдо мен жок дедим. Сыртта, потому что мага ортого түшкөн Жаркын деген киши бар эле да. Фамилиясын билбейт экен, Жаркын деген киши бар эле. Абакиров Жаркын деген бала бул кишини жетелеп келип менин малымды сатты. Ошол кезде Орозгүл келип, буларды бүт жогуну тетириме сүйлөп, бул кишини Алтын аканы голосовой записьтарын коюп берди. Мен буну өлтүрөм. Бул кишини аялды Орозгүлдү айтат. Орозгүлдү өлтүртүш керек, жок кылдыртыш керек. Бирөөгө айтып жок кылдырып берели деген записьтер, голосовойлорду Жаркынга, бизге бардыгыбызга коюп берди. Коюп бергенибизде олар ишенди дагы, анан бул кишини каматып салышты булар, заявление жазып. Бу жерде Орозгүл чырайлуу фигура менен бир эле башын иштетип, бул кишини колу менен бүт ишти кылып койду дагы. Бул киши ана бүтөт, мына бүтөт, дагы эле бизге окшогон адам 38-40 адам бар. Карапайым элдин ичинде 38-35 адам бар. Ушу кажды келебиз, кажды кетебиз, кара сууга каттап калдык эми. Чыны, мен өзүм 4-үнчү жолу келишим бер. Кирем, тергөөчүлөр менен сүйлөшөм. Бизде основание болбойт. Бул киши камалып чыкканга байланыштуу бизде основание болбойт. Эми бизди карап коем. Биз эми эмне кылышыбыз керек? Бул кишини жазып, бул кишини каматышыбыз керекпи? Же биз акчабызды алышыбыз керекпи? Үйдө бир бизнес кылып, мал базарга чыгып иштесем майылы. Атамдын малы менен карындашымдын малын бизикиде сарайым бар үчүн алып келип койгон. Ошол кезде булар келип пайда болгон. Арада сатып жүргөм, арада мен банкрот болуудам азыр. Жумушум өзүм иштейм, ого жеткире албайтам. Бу акчаны алып ошолор карындашым, күйөө баламыкы, анан атамыкы, ошолорду кайра берип коюшум керек. Ушуну айынан 1 жылдан бери чуркап жүрөбүз. Келер жерибиз Жалал Абад бер, келер жерибиз Жалал Абад бер. Ушуга бир бийликтегилерге кайрылат элем, сураныч бийликтегилер ушу ишти бир көзөмөлгө алып берип, көзөмөл негизинде бир адилеттүү чыгарып бериштин суранам мен. 167 баш кой берген. 1 миллион 880 миң болгон пулу. 20 күн сурогу мен алышкан. Бул экөө, алтын досум экөө. Анан бул суроо келгенден кийин бул камалып калды. Бул камалгандан кийин бизге барды бүргөндүгө. Орозгүл барып, биз чогултуп Акбатага. Мен силердин пулуңарды бардыгын бергенмин Алтын ажыга. Анан камалып калды деди. Биз анын сөзүнө ишенип алыппыз да. Бул анан кийин дагы сузакка келип мен бу менен жолугушканда мен алган эмесмин дедим. Алы деген тергөөчү мен беттештирген ошо Орозгүл дедим. Орозгүлгө берген пулуңду мага далилдеп бер дедим. Мен
bergen bizge pul berbegen, buna da ala berbegen. Buna 40 milyon berbe alda bir ötte. Şu elde şuntu berdim Orozgül'de pul bırak şuntu bir beçara bir yıl kamakta oturup çıktı şuna ayın aç. Yem çıkıp yemin yemek olur. Betleştirgen yok. Beni betleştirgen. Bildiğiniz de nemesini alar. O ma kiftenselerin ber desen kiftense beri almazdı da. Ma kotorgan aktalan kiftenseleri kana. Şunu ber. Dalilde ber dedim. Az yok. Men jon oğuzakele men berip koyganmın dep atpayım. Abdülmacit Ümit degendin 49 başbukasının altın azığı al bergen biz. Andan keyin Zulüm Farhat degendin 15 bukasını al bergen biz. Altın azığa. Bular çok bolup ketedi aradan. Aradan çok bolgandan keyin biz altın azını uyga barsak, altın azının ayalı telefon çalıp Orozgül'ge. Zulüm Farhat'a karmatıp koyat. Anı sögü vuruşup ana altın Farhat degen maga telefonu bergende menimle bakırışat. Men bu Orozgül'ün öňütüsünde körgön emesmin. Anan menen bari buluşlu Farhat'ın akçasyny berip koyboýsyňarby desem altın azının üýünde telefonda maga bakırıp kötüňde aýrym ýükpe kiygizem dep berip men toýguzda akçasyny berip koy anan keyin kiygize ber dep aýtganmyn. Özüm dagı 25 baş жылкы bergen bu altın azıga. Oşuların da bardyk akçasyny alylykmyn bul dagı men maga başka жалган көргөзмө көрсөtüp koýup durun 1 milyon 800 ming akça bergenmin dep. Al kaçın jerde bergen bilbeyim. Neme Orozgül. Orozgül. Şunu hem jogordagiler karaştırıp bizni elden akçasyny öndürüp berse jakşı bolat ele. Бүгүнкү топтолуңуздарда неме айтканбыз сизге тергөөчү? Бүгүnkүгө биз четверг күндөрү, среда күндөрү келишкенбиз. 3төн кийинки депчи. Анан менин көзүмчө тиги айтып аткан Орозгүл деген адвокаттан чалып дайындаган. А тиги Орозгүл өзү телефон көтөрбөйт экен. Эми тергөөчү айтышпайчы да. Менин көзүмчө бирок чалган. Базар күнү бүгүн 3төн кийинки бетештирүү дайындап айт деген да. Сизге? Жок, тигин адвокатына. Мен Бишкекке учуп кеткенмин жума күнү. Бүгүн Бишкектен түшүп келдим мен. Бүгүн түшүп келип эле мына сакал муртум алып, мына билеттерим. Туура ушул жака келдим да азырча. Келсем, булар чогулуп турган экен. Булар менен бир аз мен деле кайым айтчу болуп кетти. Мен түшүнүшпөй булар мененчи. Анан тергөөчүнү кирип ичкерде сурасам, делону тапшырыптыр. Талгатка. Талгат бүгүн жоопту экен тергөөчүлөрдөн. Ошого тапшырыптыр дагы. Анан тиге байланышса, бирок жолдо келатканда айткан. Тиген адвокат алып айтат алмаз экен депчи. Ким? Тергөөчү. Мен самолетке келатып эле чалдым да. Анан мен кайра Алтынбек ажыга айттым. Сага, я ана тергөөчү ушунтип бүгүн дагы албай калыптыр, телефон иштебей калыптыр дедим. Орозгүл адвокатын дедим а. Ал айтты бул жолдомун деди да. Антип эле булар келип калды. Телефон өчүп экен. Тергөөчү hem чыгып кетти. Biz emin sizin aytığınız boyunca geldik de Pazar günü 3'ten keyin betteşi kılatırgan boldu. Tergөөчү dep siz tergөөчү malumat berdi dediniz. Oşa boyunca men bu aldarga malumatты verdim. Pazar günü 3'ten keyin betteşi kılat eken dedi. Dep bana malumat geldi. Advat jaktoçum arkulu dedim. Oşol menen biz geldik şol. Алмаз акелер. Ноо? Алмазбек кече Кожо Шунтар наратта турган. Ушундай Эрте менен чыкты. Разылды өтүп аларды кое берген мектепте. Бирок нараттан кийин эс алыш керек болчу. Неге чыкырды билбейм. Азыр мен чалайынчымын да. Чалдыңыздарбы? Мен чалдым. Эми ушунун арасында менин дагы үйүмө алып койду. Уже сот четин чыгарып коюптур высилат кылып. Бир адамдын ошо өзүм жердеш ошол жерде 90 коюн алып бердим эле. Алынга сот уже чечим чыгарып коюптур. А мыйзамдамада келгенде сот процедура чечим чыгара электен мурда бул нерселерди өз башымча кылып чыгарып бербеш керек экен. Булан баскынчылыкка жатат экен. Мал коюму үйдө кородо жылкы мал коюм талап кетти эл. Алып кетип калды, алып кетип калды. Балдарым эле үркүтүп коркуп алып кетип калат экен адамдар. Эми ошо менин ошого 53 кой, 2 та жылкымы, бир малымы ушулардын бардыгын келе турган мөөнөтү 15 декабрь эле неме, январь эле да. 15 январдан 2024-түн. А мен мөөнөттөрү келе эле акчаларынан бардыгын мен бергенмин деп эле колундагы квитанцияларды көрсөтүп эле жүрөт. Квитанцияны тактап эле номерлер бар да. Квитанцияны тактап чыксак, бир квитанцияны 4 жолу да каттап салган жерлери бар. А судак роуду немесе тергөөчү, мен бар да, судак тергөөнүн печаттары турат.
катталган бул. Ошогуну бир жолу же эки жолу алиги немелерин текшерген эмес да, кайра бергендерин. Ошол чифтанчыларды эмне болгон, кандай адамдар менен иштешкенсин, кыймалар, ошого баягы айтып өтүп кеттим го башта. Ошону тергөө жүргүзбөй койду да. Бул жерде ham ошондой болуп атат. Эми али мен өзүм чыгып алганымдын себебинен ошол адамдарды өзүм алып келип атам. Тергөөнү суранып атамын ошо жака бар деп. Эми кээ бир адамдар жолугат, кээ бир адамдар эми мен корком анда ишке аралаштырбай эле коюңчу. Сиз менен биздин мамилебиз бүттү го. Мен сизге коймал бердим, акчасын алып болдум го, болду да дейт экен. Анан аларга айтам түшүндүрүп, ошо сага берилген акчалар, которулган акчаларды тиги тарап мына акчаны бергенмин деп жалган жашык толтура токой жалган жашыктарды айтып жүрөт. Ошого сен де мага ошо тергөөнү жүргөнүнө, туура жүргөнүнө сен де ошо жардам болот десең кээ бир түшүнөт, кээ бир түшүнбөйт. Ушундай иш менен келе атабыз. Элдин баары ызылдап, жабыркап турат. Ошо азыр эми соңку бир кайрылуу жасап болчу ошо президентке. Ушундай укук коргоо органдары башыңыздан өткөрүпсүз, сотту да өткөрүпсүз. Кандай бааладыңыз? Урматтуу Садыр Нуркожоевич жана Кадыр Камчыбек Кыдыршаевич. Мен мынакей 1 жыл ошо СИЗОдо отурдум, Оштун СИЗОсунда. Канча деген карапайым элдин балдары ыйлактап отурат ошол жерде. Баягы Медер Алиев деген бир депутат айтты эле. Баягы педофилияга өлүм жазасын бергиле дегенде, чыгарайлы деген мыйзам долбоорун иштеп чыгабыз дегенде. Ошол Медер Алиев деген депутат айтты эле. Азыр бул сот структурасы, тергөө структурасы ага даяр эмес. Эгер ошол өлүм жазасын мыйзамдаштыра турган болсок, көп карапайым элдин балдары ошол мыйзам менен өлүм жазасына тартылып кетет деген эле да. Мен ошону жоон теримен сездим. Канча карапайым элдердин адамдары сыздап отурат. Ошого Рахманов Алы деп атам го, Сузактын тергөөчүсү. Ошонун аркасынан эле канча бир нече адамдар сыздап жатат бечаралар. Износ постава кылып эле бир адамды 11 жыл 3 айга камап чыктады, Жеңишбек деген баланы. Аны жакалап 500 миң берсең, азыр деди. Деп айткан, ошо баланын айтуусу. 500 миң берсең, мен сени азыр актап чыгарып берем деди. Болбосо сага суроо калтырып берем деди эле, ошону айтканы болуп атат деди. Мен бул жерде ошо Сузакты өздөрүнчө кылам да. Просто Камчыбек Ташиев бечара ден соолугуна карабастан ушунча аракет кылып атат, мыйзамдуу өлкө курабыз деп. Эми ошол өзүнүн жердештери ушул адамдар ошого Камчыбек Кыдыршаевди уят кылып коюп атат да. Алтын аканы тааныбайт элем. Орозгүлдү тааныйм. Орозгүл менен бир үкөбүз карыз болуп калганда, ошонун карызын бергени келген элек. Машинамды өткөрүп башка болуп кичине мамиле болуп калып, андан кийин алар менден акча алып, өгүз беребиз, кой келет деп, ошондой бир мамиле болуп калган. Тияктан Казакстандан келет, Жалал Абадтан келет, өгүздөр, койлор деп акча период алып, азыр күнгө почти 4 миллион акчаны бербей жүрөт да Орозгүл. Эмеси буларга алтын акаларга наоборот, Даминжанда акча, Даминжанга май сатканбыз, вариантка сатканбыз, мындай сатканбыз деп буларга наоборот шылдоо кылып айтып жүрөт экен да. Менден акчаны алган, булардан өгүздү алган, экөө ортодо жоголуп кеткен да. Андан кийин бир жолу кой алып келебиз, наличка алып келебиз, период акчасын берип алып келебиз деп барып, бүргөн жакка барып, кайра келдик. Дагы эле ошол кезде да алып келе албадык да койдучу. Козгочорлор болуш керек да. Эми ким билет дейсиз, Алтын ака мындай эле тааныбайм да, өзү билбейт элем да, ким ал, эмне ал, кандай камалып калгандан кийин, мына процесстер башталып кеткенден кийин, андан кийин ал менен сүйлөшүп калдык да. Алтын ого чейин мен билбейт элем Алтын аканы. Сиз эми ошо 4 миллион үйдөн акчасы бар. Мындай да. Ошого чейин бир укук органдарына кайрылып жүрдүбү? Ал сумма мындай болуп, мындай эле жөн эле акча берилип койгон жок. Ал жерде темир бергенбиз, бир досумдан темир алып акча жетпей калганда, срочно өгүздөр келип калды, границадан өтүп калды. Акча кылыш керек, Казакстандык ал элдерге бериш керек деди да. Ошондо акча болбой, досум темирлерин берип бергенбиз, факттары бар. Андан кийин бир башка маселелер бар, акча наличка берген адамдар бар.
Но бирок бир жыл болду да, бир жыл болду. Өткөн жылы март айында заявление жазган элек да. Ошондой иш болду деп. Но бирок ошого чейин карай элек да биздин маселечи, бизди көйгөй чечели элек. Ооба, мен отдельно жазгам, алтын Араванга жазгам. Ооба, мен аравандыкмын. Араванга жазгам, Аравандан кийин ал биздин дело кара суга перевод болуп кетти деди. Андан кийин кара сууда билбейм эмне болду, дагы эле возобновить кылып ошондой кылып жүрөбүз да. Но бирок бир жылдан бери карай элек да. Чечилбей атат бизди көйгөй. Ал спокойно көчөдө эле жүрөт. Бuyakta элдерди какшатып коюп. Ошондой анан булардан өгүздөрдү да мен мага основной. Ооба, өгүздөрдү алып келип, билбейм, буларды айтым бойда бизде мынчадан алган деген, но бирок биздин тетреттарда назатына саткандай да фактор бар. Арзаныраак кылып сатып, срочно акча кылгандай да. Ошондой кылып сатып, булардан кыйммат алып, бизге арзан сатып, мынаны сатып бериң, мынаны мындай кылып бериң деп. Ишкандай Өзбекстанга барып турмайсыңар.